Быйыл 9 айдын ичинде Кыргызстан 1100 тонна кургатылган алма экспорттогон. Эң көбү Германияга жөнөтүлгөн. Ал жака 513,6 тонна ташылган. Экинчи орунда Туркия турат. Аталган өлкөгө 332,2 тонна экспортталган. Ал эми Россияга 225,9 тонна кургатылган алма чыгарылган. Коңшу Казакстанга болсо 28,3 тонна жөнөтүлгөн. Кургатылган алма Япония мамлекетине да экспорттолот. 9 айдын ичинде ал жака 300 килограмм дал ушундай кургатылган азык жеткирилген. Бүгүнкү күндө алманы кургатуу замандын талабына жараша ыңгайлашып, жеңил татымал же снеки катары көбүрөөк колдонула баштады. Маалымат катары айта кетсек, өлкөдө жыл сайын 260 000 тоннага жакын мөмө жемиш жыйналат. Анын ичинен эң чоң үлүшүн алма өсүмдүгү ээлейт. Алма өстүрүү боюнча Ысык көл облусу алдыда турат. Ал жакта жер аянттарынын 25,4%-ын түзөт. Андан кийин Ош облусу турат. Ал жакта алма өстүрүлгөн аянт 24,5%-га жетет. Жалал Абад облусу боюнча көрсөткүч 14,6%-ды түзөт. Ал эми Чүй облусунда 13,5%, Баткен облусунда 11,9%, жана Талас облусунун 9,5% жер аянттарына алма өстүрүлөт.